Мыйзамыбызда жазылган. Бийлик бул эл. Өлкөнүн жетекчиси өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, мен билип аткан чындык. Азыр айтылбаса, урматтуу депутаттар. 2005 жылы президент Аскар Акаевдин арызын алып келиш үчүн мен парламенттик делегацияны баштап Москвага баргам. Жаш депутат Садыр Жапаров да ошол делегациянын мүчөсү эле. Москвадагы кыргыз элчилигинин имаратында Аскар Акаев менен жолуктук. Ошондо Аскар Акаевдин кол алдында көптөгөн жылдар иштеп жүргөн адамдар Акаевдин алдына кагаз таштап, арызыңды дароо жаз деп талап кылышты. Аскар Акаев башын көтөрүп бизди карап, мага мындай мамиле кылгыдай, мен колхоздун кампачысы эмесмин. Мен суверендүү мамлекеттин президентимин. Мени сыйлабасаңар да элди сыйлагыла. Мени сыйлабасаңар да мамлекетти, президенттик институтты сыйлагыла деп бизди сөзгө жыккан. Ошондо мен бир окуя эсиме түшүп кетти. 1945 жылы 2 сентябрда Миссури деген Линкольн бортунда генерал МакАртур Япониянын капитуляциясын кабыл алган. Ошондо душман болгонуна, жеңилгендигине карабай, япон генералдарына урмат менен мамиле кылып, алар аскер формасын кылычын тагынып чыкып келип багынгандыгын жарыялаган. Утулган душманга да татыктуу жигитче март мамиле кылуу керек. Мен Аскар Акаевге убакыт бердим. Элчиликтин алдында чоң залында журналисттер келип, Кыргызстандын гербинин желегинин астында туруп, трибунадан президенттик кызматын өз ыктыяры менен кеткендиги жөнүндө арызын жазып мага тапшырды. Мен аны парламентке алып келип, ал отставкасын кабыл алганбыз. Президент Жээнбеков кечээ эле арыз жазгандыгына карабастан, бүгүн жогорку кеңештин сессиясын чакырып, ушул жерде өз каалоосу менен кадыр баркын сактап, кызматтан кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздер, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Канат Кедейканович, бул сиздердин даанышмандыгыңыздар, айкөлдүгүңүздөр. Бул сиздерде улуу сапаттардын бар экендигинин далили. Мен кыргызстандыктарга кайрылгым келет. Кызматтан кеткен президентти Сооронбай Жээнбековди кордогонго жол бербейли. Ал өз иш үчүн тарых алдында, мыйзам алдында жооп берер. Мыйзамга ылайык президент өз ыктыяры менен кызматтан кеткендиги тууралуу жазган арызы жогорку кеңеште жарыялангандан кийин жогорку кеңеш аны эске алгандыгы жөнүндө токтом кабыл алат. Ошондон баштап анын ыйгарым укугу жогорку төрагасына өтөт. Эгерде төрага тигил же бул себептен улам милдетин аткара албаса, анын расмий билдирүүсүнөн кийин ал ыйгарым укук республиканын премьер-министрине өтөт. Урматтуу депутаттар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мындай президент, мындай өчүр Кыргызстандын тарыхында болгон эмес. Bir adamın kolunda ebegeysiz birlik, prezidentlik, hükümetlik, gerek bolsa parlamentlik birlik dağını ötüp turат. Antkeni parlamentin bir butu tarihte turat. Bugün sizde formaldı birlik elemez, eldin işenimi. Çoğun ümiti sizde. Bu ebegeysiz birlik. Bırak men sizin avalınızga suqtanbayım. Teskerisinçe ayayım. Antkeni el çoğun maksatlardı koyup, аларды тез жана толук аткарылышын күтүп жатат. Ал эл керемет күтүп жатат. Аны аткарыш да ошончо кыйын. Урмат сый, сүйүү менен жек көрүүнүн ортосу каш менен кабактын ортосунда экенин унутпайлы. Урматтуу депутаттар, мен сиздерге кайрылам. Келгиле, Садыр Нуркожоевдун Кыргызстандын өкмөтүнүн бардык демилгелерин жоктебей, жаңы парламент келгенче колдоп туралы. Садыр Нуркожоевдун пландаштырган ойлорун, реформаларын ишке ашырышына идеалдуу шарт түзүп берели. Дүйнөлүк практикада биринчи 100 күн деген түшүнүк бар. Эгер мамлекет жетекчисинин өкмөттүн даяр программасы, иш планы болсо, 100 күндө көп ишти бүтүрбөсө да баштап койсо болот. Эгерде 100 күндө болбосо, кийин да болбойт деген практика менен бекемделген чындык бар. Сизге тарых, тагдыр мына ушундай сыноону мүмкүнчүлүктү берип турат. Ийгилик каалайбыз. Колдон келген жардамды беребиз.
Улуу Наполеон, о Кудай, мени досторумдан сакта, душмандарым менен өзүм эсептешип алам деген экен. Бүгүн тарыхый учурда Камчыбек Ташиев жөнүндө бир ооз сөз айтпасам болбойт. Камчыбек Кыдыршаев досун түрмөдөн гана бошотпостон, аны саясий Олимптин чокусуна алып чыкканга чоң салым кошту. Ал достуктун үлгүсүн баарыбызга көргөздү. Бүгүн да экөө эгиз козудай ээрчип бардык жерде чогуу жүрүшөт. Аны көргөн эл Камчыбек Ташиев кандай кызматта, ал кандай статуста деген суроо салышууда. Илгери госсекретарь деген кызмат бар эле. Мен бүгүн Ташиевдин кызматын дос секретарь деп айтар элем. Госсекретарга эскертүү берсе, сөгүш берсең, жумуштан бошотуп алмаштырсаң болот эле. Дос секретарды алмаштыра албайсың. Андан кутула албайсың. Ушул кезге чейин Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбековдердин трагедиясынын негизги себеби эбегейсиз бийликти өз колдоруна жыйнап, анын үзүрүн эл эмес, жакын достору, туугандар көргөндүгүндө болгон. Аларды анга, жарга ошол жакындары, достору түрткөн. Бул бүгүнкү бийликке, урматтуу Садыр Нуркожоев, сизге, сиздин айланадагы ишенген командаңызга чоң сабак болуш керек. Ошондуктан урматтуу Камчыбек Кыдырбаев, сиздин жоопкерчилигиңиз Садыр Жапаровдун тарых алдында кем эмес, балким андан да жогору. Бүгүнкү өлкөдөгү саясий кризистин негизги себептеринин бири адилетсиз шайлоолор. Жаңы шайлоо өткөрөрдүн алдында шайлоо системасындагы кемчилдиктерди оңдошубуз керек. Биринчи кезекте шайлоо кодексине шайлоо босогосун 7-ден 3%ке түшүрүп, шайлоо күрөөсүн азайтыш керек. Бул жаңы, жаш, карапайым саясий күчтөрдүн парламентке келишине жол ачат. Алар көчөдө ушуну талап кылып турушат. Бул бүгүнкү күндүн талабы. Бүгүнкү күн жаңыланууга чакырып турат. Бүгүн өлкөдө президент да, азыр кетти, парламент да, туруктуу өкмөт да жок. Биз убактылуу өкмөт менен жашап жатабыз. Кезексиз парламенттик шайлоону 3 айдын ичинде, кайра президенттик шайлоону 3 айдын ичинде, кайра парламенттик шайлоолорду 60 күндүн ичинде өткөрүү зарыл. Мен эки шайлоону бириктирип, бир күндө өткөрүүнү сунуш кылам. Буга мыйзам жол берет. Биз акча каражаттарын гана экономдоп калбастан, өлкөдө мыйзамдуу бийликтерди тез калыптанышына, саясий стабилдүүлүктүн тез орношуна жетишет элек. Бүгүнкү убактылуу өкмөттүн негизги милдеттеринин бири таза адилеттүү шайлоолорду өткөрүү. Мамлекет башчысы милдетин аткарган премьер-министр президенттик шайлоого катыша албайт. Бул адилеттүү чектөө. Анткени эч ким өз статусунан ачыкча пайдаланбасын деген чек, кооптону Конституцияда так ушинтип белгиленген. Эгер премьер-министрдин жан досу, жакын партиялашы президенттик шайлоого катышса, шайлоонун адилеттүү болгондугуна эл ишенеби? Эгер премьер-министр болбосо да шайлоого катышып жаткан анын жакындары өз статустарын ашыра пайдаланбады дегенге бүгүн эл ишенеби? Ошондуктан Садыр Нуркожоев, сиздин жакын чөйрөңүз президенттик шайлоого катышпаса, алдыга койгон максаттарга жеткенге Кыргызстанга жакшы шарт түзүлөт эле. Жакында сиз конституция коюп, колуңузду коюп ант бересиз. Конституцияны, Кыргызстандын мыйзамдарын так сактайм деп. Болуп көрбөгөн президент, биздин 5 коңушубуз Орто Азия өлкөлөрү бизге кайрылды. Кыргыздар, тынччылык болуш үчүн конституцияңарды сактагыла. Мыйзамда көргөзүлгөн тартипте бийлик органдарын калтандыргыла деди. Бүгүн Евросоюз да айтып отурат. Мен муну менен эмне айткым келет? Шайлоонун өтүүнүн мөөнөтү, шайлоо өтүүнүн тартиби конституцияда, мыйзамдарда көргөзүлгөн мөөнөттө болуш керек. Эгер башкача өзгөрүүлөр болсо, бул стабилдүүлүктүн орношуна шарт түзбөйт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз биздин өлкө гана эмес, бүтүндөй дүйнө чайпалып турган маалда мамлекет башына келип, тоодой жоопкерчиликти жана тарыхый миссияны өзүңүзгө алып жатасыз. Ушул тапта эл аралык коомчулук, жакынкы коңушулар Кыргызстан бул кризистен кантип чыгат деп карап турат. Буга чейинки тарыхыбыз көрсөткөндөй, биз бул иретте мындай сыноодон ийгиликтүү өтөбүз. Элдин ынтымагы өлкөбүздүн бүтүндүгү болсун. Урматтуу депутаттар, жаңы убактылуу өкмөт
Кыргызстандын тарыхындагы эң татаал кырдаалда өз ишин баштап отурат. Келгиле, чын жүрөктөн аларга бата берип, ишибиз ийгиликтүү болсун деп тилейли. Рахмат.